Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы отун энергетикалык комплекс жана ошондой эле металлургиялык комплекс. Балдар, үй тапшырмадан баштайлы. Сиздердин биринчи тапшырмаңыз металлургиялык комплекс таблицасын толтуруңуз. Демек, сабак учурунда же болбосо сабак аяктагандан кийин окуу куралын жана ошондой эле интернет ресурстарын колдонуп таблицасын толтурушуңуз керек. Демек, биринчи таблицада сиздер металл, андан кийин шарттуу белги, кендин чыккан жери, кайсыл жерде кайра иштетилет жана кандай колдонулат тууралуу маалыматтарды толтурушуңуз керек. Экинчи тапшырма. Атлас, картаны жана окуу китептин текстин колдонуп, эки көмүр бассейни жайгашкан жерин аныктап, таблицада сунуш кылынган мүнөздөмөлөргө ылайык салыштырмалуу анализ жүргүзүп, көмүр бассейндерин андан ары өнүктүрүү натыйжалуулугу жөнүндө корутунду түзүңүз. Демек, таблицаны ушундай түрүндө жасайсыздар. Салыштыруу белгилери, мисалы, керектөөчү тараптан географиялык жайгашуусу, кайсыл жерде бул көмүр бассейндери жайгашкан, кайсы шарттарда бул көмүр бассейндерде көмүр казылып алынат, жалпы геологиялык жана өнөр жай запастары жөнүндө маалыматтар жазасыздар, казып алынган көмүрдүн сапаты жана ошондой эле саны, казуулар жүргөн аймактагы жаратылыш кандай көйгөйлөр жаратылууда, ал жөнүндө дагы таблица ичинде жазып, таблицаны бүткөндөн кийин бул көмүр бассейндерин андан ары өнүктүрүү натыйжалуулугу жөнүндө корутунду түзүңүз. Муңай жана газ казып алуу. Кыргызстандын аймагында түрдүү отун энергетикалык ресурстар бар. Отун энергетика өнөр жайы отун жана энергияны өндүрүүчү татаал тармак аралык система. Буга кең казып алуу, иштетүү, ташуу, бөлүштүрүү, пайдалануу кирет. Өнөр жай эки ири тармакта турат. Бул өтүн өндүрүү, көмүр, нефть, газ кирет жана электр энергетикадан турат. Бул эки тармак республикадагы өнөр жайдын бардык тармактары менен тыгыз байланышта болуп, коммуналдык чарбаларды, айыл чарбасын, транспортту энергия менен камсыз кылып турат. Республикадагы отун энергетикалык ресурстарга көмүр, ак көмүр деп аталуучу агын суунун күчү, нефть, газ, күндүн энергиясы, шамал, жер ардындагы терм суулары, ошондой эле коммерциялык эмес отун, жыгач, тезик, куурай, камыш, саман жана топон кирет. Кыргыз Республикасында отун өнөр жайы башка өнөр жай тармактарына караганда мурдараак калыптанган. Кыргызстанда жылына 113 000 тоннадан ашык муңай зат жана 70 миллион куб метр жаратылыш газы өндүрүлөт. 7 мунай, 3 газ жана 2 мунай жана газ конденсат кендери иштелүүдө. Бул экологиялык таза отун менен камсыздоо өтө төмөнкү деңгээлде. Ошондуктан республикага Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Россиядан муңай жана газ продукталары ташылынып келинет. Мунай кеңдери. Заманбап мунай өндүрүштүн 90% Избаскент, Чаңырташ, Майлы суу, Чыгыш Избаскент кеңдерине туура келет. Муңайдын жаңы запастарын табуу иштери жүрүп жатат. Республиканын аймагы боюнча нефть менен табигый газ ресурстары текши жайгашкан эмес. Алардын негизгиси түштүк Кыргызстанда, Фергана өрөөндөрүндө, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында табылган.
Нефтинин изилдөө республикада 19-кылымдын аягынан бери эле жүргүзүлө баштаган. Бирок өнөр жайлык запасы бар кендер табылган эмес. Өнөр жайлык нефть өндүрүү республикада 1937 жылда башталган. Бирок анын көлөмү анчалык чоң эмес болгон. Азыркы кездеги нефть өндүрүүнүн 90% Жалал-Абад облусундагы Избаскент, Майлы суу, Чыгыш Избаскент кендерине туура келет. 1940-жылы 24.000 тонна, 60-жылы 464.000 тонна, 70-жылы 298,000 тонна, 90-жылы 155.000 тонна, 2000-жылы 77.000 тонна, ал эми 2010-жылы 83.000 тонна нефть өндүрүлгөн. Республикадагы өндүрүлгөн нефть бүтүндөй Өзбекстандын Фергана шаарындагы нефтини иштөөчү заводдо ташылып, ал жактан нефть продукциясы алынчу. 1996-жылы Жалал-Абад шаарына жакын жерде америкалыктар менен биргелешкен кубаттуулугу 0,5 миллион тонна нефть иштетүүчү завод ишке киргизилген. Нефтинин жаңы запастарын табуу иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр анын өнөр жайлык запасы анчалык чоң эмес. 14,6 миллион тоннаны түзөт. Чийки нефть өндүрүүнүн азайгандыгынын негизги себептери нефть ажыратуучу заводдордун кубаттуулугунун төмөндүгү, иштеп жаткан ишканалардын жабдууларын эскергендиги жана Кыргыз Petroleum Company биргелешкен ишканасы 2001-жылы 47,8 миң тонна бензин, 43,4 миң тонна дизелдик отун, 39,8 миң тонна мазут чыгарган. Газ кендери. Табигый газдын өнөр жайлык запасы да аз. Газдын товардык запасы анчалык деле чоң эмес. Болжол менен 5 миллиард куб метрди түзөт. Газ чыгуучу жер дагы түштүктө Избаскен, Кызыл Алма, газ чыгуучу келечектүү райондорго Фергана, Чүй, Талас, Аксай жана башка өрөөндөр кирет. Газ өндүрүү 1999-жылы 25,1 миллион куб метрди, 2001-жылы 32,8 миллион куб метрди, 10-жылы 21,8 миллион куб метрди түзгөн. Республиканын түштүгүндө Майлы суу, Жалал-Абад, Ош газ куулары курулган. Ал эми Бухара, Ташкент, Чымкент, Тараз, Алматы газ кууруна Бишкек Токмуктагы туташтырылган. Бирок жакынкы чет өлкөлөрдүн газды жогорку баада сатып алуу республика үчүн экономикалык оор проблемаларды жаратууда. Нефть жана табигый газ өндүрүү тармагы республиканын нефть газга болгон керектөөсү камсыз кыла албайт. Ошондуктан аларды Россия, Казакстан, Өзбекстандан алууга муктажбыз. Электр энергетика. Электр энергетика тармагы отун энергетика өнөр жайынын негизин түшөт. Арзан отун жана гидроэнергетикалык ресурстарды пайдалануу менен арзан электр энергиясын алуу үчүн ири райондук электр станцияларын куруу. Шаарларды жана өнөр жай борборлорун жылуулук менен камсыздоо. Гидроэнергетикалык ресурстарды кеңири пайдалануу. Арзан электр кубатын алуу. Сугат жана суу менен камсыз кылууну өнүктүрүү. Бирдиктүү энергетикалык тутумду түзүү бул электр энергетикасынын өсүшүнүн төмөнкү принциптери менен байланыштуу. Электр энергетикасын өнүктүрүүдө кескин секирик 1930-жылы болгон. 1980-жылы 9171 миллион киловатт саат өндүрүлгөн. 90-жылы 1 миллиард 337 миллион киловатт саат, 93-жылы 1 миллиард 106 миллион киловатт саат, 92-жылга салыштырмалуу 832 миллион киловатт саатка аз болгон. Акыркы жылдары электр энергиясын өндүрүү кескин кыскарган. Өндүрүлгөн электр энергиясынын 70%дан ашык ГЭСтерде алынат. Ири станцияларга төмөнкүлөр кирет. Бул Токтогул, Курупсай, Бишкек, Ташкөмүр, Үчкурган жана Камбар Ата.
Республикада отундун, биринчи кезекте мунай газдын жетишсиздигин эске алуу менен ГЭСтерди куруу эң арзан энергия булагы катары артыкчылыктуу эсептелет. Республикада ГЭСтерди курууга ылайыктуу дарыялар көп. Алар бардык аймактарда бар. Суу ресурстарынын 75% дарыялар сыяктуу 27 ири сууларда жайгашкан. Бул Нарын, Сарыжаз, Чүй, Чаткал жана Исфайрам талас. Ири жана кичи ГЭСтердин жайгашуу картасы. Кыргызстандын өнөр жайында электр энергетикасы маанилүү орунду ээлеп, анын өзөгүн Кыргыз Энергия акционердик коому түзөт. Бул коом чарбалык эсеп менен иштеп, анын курамындагы ар кандай 16 ишкана республикадагы электр энергиясы менен жылуулук энергиясын өлкө боюнча таратуу жана бөлүштүрүү иштерин аткарат. 2002 жылдан республиканын энергия системасын реструкцияланууда. Ал Кыргыз Энергия холдинг компаниясынын менчиктештирүү жана мамлекетти ажыратуу программасына ылайыктуу жүргүзүлүүдө. Ошону менен катар Кыргызстандын электр энергетиканы өнүктүрүү, гидроэнергетикалык ресурстарды жакынкы убакытта жана келечекте пайдалануу жөнүндө программа иштелип чыккан. Анын негизги максаты кубаттуулугу 142 миллиард киловатт саатка жеткен гидроэнергетикалык ресурстарды өздөштүрүү. Отун энергетика тармагынын өнүктүрүүнүн келечеги. Тез агуучу тайыз агымдарды колдонуу, ГЭС жана жылуулук электр станцияларын калыбына келтирүү, күндүн, шамалдын, термалдуу суулардын энергиясын ресурстарын пайдалануу. Республикасынын отун энергетикалык балансында ушулурга чейин ар бир пайдаланбай келген табигый энергетикалык ресурстарды арбын. Алар жогоруда айтылган күндүн, шамалдын, геотерм суусунун энергиянын ресурстарына кирет. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, энергиянын бул арзан булактарын пайдалануу республикадагы эң келечектүү болуп саналат. Азырынча энергиянын бул түрлөрүн кеңири пайдалануу үчүн алгачкы кадамдар шилтенүүдө. Алар илимий жактан долбоорлор, жабдууларды чыгарып, сыноо иштерин уюштуруу, чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасын жардамын алуу болуп саналат. Металлургия комплекси. Металлургиялык комплекс структуралык материалдарды, металлдарды чыгарат. Ал станокторду, көптөгөн заводдорду жабдууларын жасоодо, темир жолдорду курууда колдонулат. Машина курууда металлдын негизги керектөөчүсү металлургиялык комплекс кара жана түстүү металлургиядан турат. Өндүрүлгөн металлдын 90% бул түстүү металлургия. Металлургиянын продукциялары бул трубалар, темир барактар, арматуралар, калың темир барактары, балкалар, профилдик трубалар, ферроалюминий, зынк жана нихром. Металлургиялык комплекс бул ар кандай металлдарды өнүктүргөн тармактардын жыйындысы. Металл рудасы, байытуу, металлды эритүү, прокатты өндүрүштү. Демек, металлургия бул кара жана түстүү. Кара металлургия, түстүү металлургия жана лигуриялык металлургия. Металл бул кара, түстүү жана лигуриялык болуп бөлүнөт. Кара металлдарга бул темир, болот жана чугун кирет. Сталь бул чугун, бул сплав, темир менен углероддун сплавы болуп саналат, 89%. Мисалы бул никель. Түстүү металл бул жеңил, оор жана баалуу болуп келет. Жеңилге алюминий, магний кирет. Оорго жез, цинк, коргошун, никель. Ал эми баалууга алтын, күмүш, платина кирет. Лигуриялыкка жаңы касиеттери берүү үчүн болотко кошумча заттар катары колдонулган металлдар. Вольфрам, мисалы, болотту катуу кылат. Молибден ысыкка туруштук берет. Металлургиялык өндүрүштүн өзгөчөлүктөрү. Жогорку эмгек сыйымдуулугу. Бир циклдуу металлургиялык заводко 40 миңге чейинки жумушчу иштейт. Материалдык чыгым. 1 тонна болот, 5 тонна чийки зат жана 2 тонна күйүүчү зат. 1 тонна жез, 100 тонна чийки зат жана 3 тонна күйүүчү май чыгымдалат. Энергия сыйымдуулугу.
1 тонна алюминийди өндүрүү үчүн 20 000 киловатт саат сарпталат. Курчап турган сөйрөнү булгоочу зат бардык өндүрүштүк чыгаруулардын 40%га жакын ушул тармактан чыгат. Кара жана түстүү металлургия ишканаларын жайгаштыруу факторлору. Бул биринчиси чийки заттар өндүрүш аймактарында рудалар, бул кокстолуучу көмүр. Энергия, арзан электр энергияны өнүктүрүү. Суу, дарыялардын жанындагы турак жай. Транспорттук каттамдардын жанында жайгашуусу. Металлургия, кара жана түстүү металлургия. Биздин республикада металлургиялык комплекс түстүү, сейрек кездешүүчү асыл металлдарга бай болгондуктан түстүү металлургия сунушталат. Комплекстин структуралык курамына төмөнкүлөр кирет. Бул сурма, сымап, сейрек кездешүүчү элементтердин бутактарынын ишканалары. Алтын, цинк, коргошун, калай, вольфрам өндүрүүчү ишканалар. Комплекстин өнүгүшү табигый чийки факторлорго негизделген. Түстүү сейрек металлдардын кендеринин өзгөчөлүгү алардын татаал жайгашуусу. Башкача айтканда, бир кен чыйккан аймакта ар кандай металлдарды алууга болот. Түстүү металлдардан өндүрүү технологиялык процесси, руданы казып алуу жана аны байытуу, эритүү процесси. Комплекстин мааниси. Районду түзүүчү роль бул ак түз, борду, сумсар, Миңкуш, Кажы Сай шаарчалары түзүү болуп саналат. Ата мекендик жана эл аралык машина куруу өнөр жайынын талаптары. Тоо кен жана өндүрүш көйгөйлөрү. Бийик тоолуу жерлердеги кеңдердин жайгашкан жери, деңиз деңгээлинен 2000–3000 метр бийиктикте. Катаал климаттык шарттар жана татаал геологиялык түзүлүш жана рельеф. Электр энергиясы жана күйүүчү май керектүү. Суунун көп керектүү. Кооптуу калдыктарды чыгаруу. Калктуу конуштардын жана жолдордун жоктугу болуп саналат. Картага көңүл буруңуздар. Демек, электр энергетикасы жана ошондой эле түстүү металлургия, машина куруу, нефти кайра иштетүү бул көбүнчө демек түштүктө жайгашкан. Жана ошондой эле түндүктө бул Чүй облусунда жайгашканын көрүп турабыз. Түстүү металлургия демек балдар Таласта, Чүйдө, Көлдө, Баткенде казып алынат. Көмүр бассейндери бул Нарын облусунда, Фергана өрөөнүндө жана ошондой эле Көлдө жайгашкан. Балдар, отун энергетикалык комплексине кайсы тармактар кирет? Отун энергетикалык баланс деген эмне? Мунай өндүрүүнүн кандай ыкмалары бар жана кайсы жол арзан болуп саналат? Мунай кеңдерин атаңыз жана ошондой эле көмүр кеңдерин атаңыз. Бул суроолорго жооп бериш үчүн жазуу түрүндө дептериңиздерге жазып, мугалимдериңизге жибериңиздер. Үй тапшырма. Биринчи үй тапшырма бул металлургиялык комплексин толтуруңуз. Демек, кандай мүнөздөмөлөр? Бул металл, кайсы металл демек турабы? Шарттуу белги, кайсыл жерден чыгат, кайра иштетүүчү борбор кайсы жерде жайгашкан жана кантип колдонсо болот. Экинчи тапшырма атлас, картаны жана окуу китебинин текстин колдонуп, эки көмүр бассейнинин жайгашкан жерин аныктап, таблицада сунуш кылынган мүнөздөмөлөргө ылайык салыштырмалуу анализ жүргүзүп, көмүр бассейндерин андан ары өнүктүрүү натыйжалуулугу жөнүндө корутунду түзүңүз. Эки көмүр бассейнди алып, аларды мүнөздөмөгө ылайык салыштырмалуу анализ жүргүзүңүз. Балдар, ушуну менен сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.